берүүбүздө Казакбаевдин Жыргалбаевга карата жазылган доо арызы каралууда. Мурат Казакбаев сотко белекке берүү келишими жокко чыгарылсын деп кайрылууда. Анын билдирүүсүндө келишимге түшүнбөстүк менен кол коюп, жалгыз турак жайын тууганы Жыргалбаев Жолдошбекке тартырып жиберген. Ал болсо андан пайдаланып, карыяны ал жактан чыгарып үйгө башка бирөөлөрдү киргизип салган. Саламатсыздар. Саламатчылык. Доогер Казакбаев сотко 2015 жылдын 11 июлунда Жыргалбаев Жолдошбекке өзүнүн үйүн тартуулуу келишимин жараксыз деп таап берүү боюнча сотко доо арыз менен кайрылган. Доо арыз сот өндүрүшүнө кабыл алынды. Ошол себептен сиздер бул жакка чакырып жатасыздар. Доогер доо арызга кандайдыр бир кошумчалар болобу? Азырынча жок. Жоопкер сот сизге доо арыздын көчүрмөсүн жана ага тиешелүү болгон документтердин баарын тапшырат. Сиз сотко каршы пикириңизди кагаз жүзүндө жана кандайдыр бир далилдерди билдирүүгө укуктуу экениңизди эскертем. Азыр болсо кагаздарды алганыңыз тууралуу тастыктап бул кагазга кол коюп коюңуз. Доогер, жоопкер. Силер бул маселени тынчтык жол менен чечип алууга мүмкүнчүлүгүңүздөр бар. Эгерде бир чечимге келип калсаңыздар, кабарлап коюңуздар. Сот отурумуна чейин дагы убакыт бар экенин эскертемин. Түшүнүктүүбү? Мурат Казакбаев тууганынын каралашам деген сөзүнө ишенип, бүгүнкү күнү кыйналып турат. Экөөнүн сүйлөшүүлөрү боюнча карыяны жаш жигит камкордукка алып, ага материалдык жактан жардам көрсөтмөк. Жыйынтыгы карыянын көзү өткөндөн кийин турак жай толугу менен анын карамагына өтмөк. Үйүнөн ажыраган 73 жаштагы карыя ушул күнгө чейин тууганын алдап кеткенине ишенбей келет. Көзүн ынтымактуу эле болчубуз. Анын балдарын мен өзүмдүн неберемдей көрчүмүн. Кээде алар конокко кеткенде мага таштап кетчү. Эмне үчүн дегенде мектебимин үйүмдүн жанында болчу да. А келин бала болсо аябагандай кичпейил болчу. Оокатты айттырбай кылчу. Анан мен өзүм дөөлөттүү бир карыялардан болсом деп ойлогом да. Жолдошбек тууганынын айыптоолорун четке кагууда. Анын айтымында карыя келишимге өзү кол коюп, азыр кайра аны жокко чыгарууга аракет кылып жатат. Негедир карыя көөртүп жабыртып, элдин көзүнчө байкуш болуп, мен аферист кылып коюптур. Тартуу келишимин өзү айткан. А мен колунан сүйрөп барган эмесмин да. Ой, менин деле акыл эсим ордунда. Эми кыймылсыз мүлк кимге ашыкчы болмок? Мен чынын айтканда Мурат байкени кубалап чыккан эмесмин. Болгону бир жерге көчүрүп, убактылуу. Анан үйүн оңдоп туруп коеюн эле дегем. Ордуңуздардан туруңуздар, сот келатат. Саламатсыздар, отуруңуздар. Сот отуруму ачык деп жарыяланат. Бүгүнкү сот отурумда Казакбаевдин 2015 жылы 12 июлда өзүнүн үйүн Жыргалбаевга тартуулуу келишимин жараксыз деп таап берүү жөнүндө доо арыз чыгарылат. Сот отурумунун катчысы тараптар жөнүндө маалымат берип коюңуз. Сот отурумуна доогер Казакбаев Мурат, доогердин өкүлү Элнура Алымбаева, жоопкер Жыргалбаев Жолдошбек, жоопкердин өкүлү Атаканова Нуриза, нотариалдык контордун өкүлү Болотов Жолдошбек Мырзакулович тараптар өздөрүнүн тастыктан документтерин тапшырышты. Рахмат. Доогер, өзүңүздү тааныштырып, кайда жашайсыз, эмне кызмат кыласыз? Маалымат берип коюңуз. Мен Казакбаев Мурат Жолоевич 1943 жылы туулгам. Белек көчөсүндөгү 245 үйдө турамын. Пенсионермин. Рахмат, отуруңуз. Жоопкер, сиз да туруп өзүңүз жөнүндө маалымат бериңиз. Кайда иштейсиз, эмне кызмат кыласыз? Мен Жыргалбаев Жолдошбек Жаманакович 1976 жылы туулгам. Белек көчөсү 249 үйдө турам. Ашканада ашпозчу болуп иштейм. Рахмат, отуруңуз. Сот отурумунун курамы жарыяланат. Бүгүнкү сот отурумда төрагалык кылуучу Базаркулов, сот отурумунун катчысы Тариелова. Сотко ишенесиздерби, баш тартуу болбойбу? Ишенесиз, баш тартуу жок. Карыя Мурат Казакбаев тууганы Жыргалбаев Жолдошбек аны камкордукка алат жана ага каралашат деген үмүт менен турак жайын белекке берүү келишимине кол коет. Келишимге кол коюлган соң тууганы үйдү калыбына келтирүү керек деген шылтоо менен Казакбаевди үйдөн чыгарат дагы акчагы башка бирөөлөрдү киргизип коет. Туугандардын чырлуу маселеси эмне менен бүтөөрүнө алдыда чогуу күбө болобуз.
орныңыздардан тұрып қойыңыздар. Сот сіздерге процессуалдық құқықтарыңыздар мен міндеттеріңіздерді таныштырады. Қырғыз Республикасының жарандық процесстік кодексінің 35-ші беренесіне ылайық сіздер иштің материалдары менен таанышууга, көчүрмө жасоого, сотко ишенбөөчүлүк жарыялоого, далил келтирүүгө, ишке катышкан адамдарга, күбөлөргө, эксперттерге, адистерге суроо узатууга, өтүнүч жарыялоого, сотко жазуу жана өзөгү түшүндүрмө берүүгө, бул ишке тиешеси бар адамдардын өтүнүчтөрүнө каршылык жарыялоого жана алардын келтирген ойго каршы пикир билдирүүгө, сот процессинде пайда болгон суроолорго өз оюңарды билдирүүгө, сот актыларына даттанууга укуктусуздар. Ошондой эле берилген укуктарыңды ак ниеттүүлүк менен аткарууга милдеттүүсүздөр. Силердин процессуалдык укуктары түшүнүктүүбү? Түшүнүктүү. Отуруңуздар. Тараптарда өтүнүчтөр болобу? Менде өтүнүч бар, урматтуу судья. Айта бериңиз. Күбө катары көчө комитетинин төрайымы Эсенгелдиев Айганыч Тургунбековнаны сот залында суроого уруксат бериңиз. Анткени ал келишим кандай жагдайда түзүлгөнүн айтып бере алат деп ойлойм. Андан сырткары азыркы кезде учурда жашап жаткан, доогердин үйүндө жашап жаткан Жанабеков Нурдин Саламатовичке дагы суроо берүүгө уруксат бериңиз. Анткени ал кандай шартта үйүнө кирип жашап аткандыгын айтып бере алат. Азыркы кезде күбөлөр чакырылган, сыртта күтүп отурушат. Рахмат. Доогер сиздин оюңуз келтирүүнү боюнча. Мен муну колдоймун. Рахмат. Жоопкер, өтүнүч боюнча сиз кандай пикирдесиз? Урматтуу судья, балким күбөлөр жок эле карасак кантет. Ансы деле жетиштүү го. Сөз жоопкердин өкүлүнө берилет. Урматтуу судья, бул доогердин келтирген азыркы өтүнүчүнө толугу менен каршымыз. Себеп дегенде көчө комитетинин төрайымы бизге эмнени айтып бермегиле? Ал деген тартуу келишим түзүп жатканда катышкан эмес, жана ошондой эле мазмунун билбейт ал келишимдин. Жана ошондой эле Казакбаевдин бүгүнкү күндө үйүндө жашап жаткан квартиранттар ал бир жактуу тарапка да ойлоп атам да, анткени эртеңки күнү үйсүз калса алар каяка бармак эле. Ошон үчүн доогердин айтканын кылып коет болуш керек. Сот аныктайт. Доогердин өкүлүнүн өтүнүчү канааттандырылсын, күбө катары чакырылган Эсенгелдиев менен Жаныбеков сот залында сурак алынсын. Тараптарда дагы өтүнүч болобу? Жок, башка жок. Жок. Тараптарда өтүнүч болсо анда соттук териштирүүгө өтөбүз. Доо арыз жарыяланат. Мен 73-жылы Белек көчөсүндө жайгашкан 245-үйдү сатып алган болчумун. Учурда жалгыз турам. Жоопкер менен аталаш туугандарымдын баласы. Мага кошунда жашайт. Колу бошоп калганда келип карарлашып калуучу. 2015-жылы май айларында келип мага үйдү тартууга келишим аркылуу бербейсиң деп суранып калды. Сизди азык-түлүк, дары-дармек, кийим-кечектер менен камсыз кылам. Андан тышкары ай сайын 2000 сом материалдык жардам берип, коммуналдык чыгымдарды да төлөп турам, деди. Мен анын шартына макул болдум. 2015-жылдын 12-июлунда нотариал конторага барып, келишим түзүп, үйүмдү ага тартуу кылдым. 2016-жылдын 15 март күнү Жолдошбек мага сунуш кылып, үйдү бир аз оңдоп түзөшүш керек. Сиз туугандарыңа барып туруңуз. Мен жаман ой жок, макул болдум. Жоопкер өзү мен айылга жеткирип барып, үйдүн кагаздары менен ачышын алып калган. Алгач 2-3 ай келип, дары-дармек менен акча берип жатты. Ошону менен күз айы келип калды. Жоопкер келбей калгандыктан тынчсызданып сентябрь айында мен өзүм келе бердим. Үйгө келсем башка бирөөлөр жашап жаткан экен. Жоопкер убада кылган ремонттон дайын жок. Ал мага бул үйдү сиз мага тартуу кылгансыз. Мен үйдү эмне кылсам өзүм билем деп жумушуна кетип калды. Мен жаңылышып келишим түзүп турмун. Ошол себептен түзүлгөн келишимди жокко чыгарып берүүнү суранам деп доо арыз менен кайрылган. Доогер, сиз доо арызды колдойсузбу? Мен өзүмдүн доо арызымды толугу менен колдойм. Доогердин өкүлү доо арыз. Колдойм, урматтуу судья. Жоопкер, сиз доо арызды менен макулсузбу? Урматтуу судья, мен доо арыздагы талаптарга каршымын. Колдой албайм. Уяты жок. Кантип колдобойсуң, эмнеге? Доогер, сабыр кылыңыз, отуруңуз. Кечирип коесуң. Доогер, жоопкердин өкүлү. Доо арыз менен макул эмеспиз. Доогер, сиз өзүңүздүн доо арызыңыз боюнча эмнелерди айтып бере аласыз? Сөз сизге берилет. Урматтуу судья, мен эмнеден баштаарымды билбей турам. Катчы, суу берип койсоңуз, бир аз толкунданып атса керек. Шашпай, толкунданбай айтып бериңиз. Рахмат айланайыңызым. Мен Белек көчөсүндөгү 245-үйдү 1973-жылы сатып алгам. Өзүмдүн жашым менен ден соолугума карап, акыркы жылдары кимдир бирөөнүн кароосуна муктаж болуп жатканымды байкадым. Азыр учурда жалгыз турамын. Балдарым да жок. Байбичем да кайтыш болуп калган. А бул жоопкер болсо аталаш туугандардын баласы. Баягы колу бош болуп калганда кээде келип мага жардам берип калчы. 2015-жылдын май айында келди дагы үйдү тартуулоо келишимине
түзүүнү суранды да. Анан каралашып турам dedi. Эми каралашканда жанагы эки дары-дармектен, азык-түлүктөн, кийим-кечеден, андан тышкары материалдык жардам деп ар бир ай сайын 2000 сомдон берүүнү дагы сүйлөштүк да. Андан тышкары мына бирге коммуналдык чыгымды дагы төлөп берип турам деп айтты. Ана мен көпкө ойлондум. Ойлонуп туруп акыры макул болдум. Айылга өзү жеткирип барды. Өзү жеткирип бардагы үйдүн кагазын, үйдүн ачкычын баарын алып калды. Анан баягы келишим боюнча алгачкы 2-3 айда дары-дармеги менен акчасын алып келип берип турду. Анан бачы беле күз келип калды. Сентябрь айында негедир мен чыдамым кетти. Бул акыркы күнү такыр эле келбей калды. Баягы айткан акчасы да жок болуп калды. Үйдү ремонт кылам деле андан да кабары жок болуп калды. Анан тынчым кетип, бул эмне болду деп, муну күтпөй эле мен келе бердим. Үйүмө келсем айланайын үйүмдө бөлөк бирөө жашап аптыр. Баягы үйдү оңдотом дегенден дегеле дайын жок. Ачуум келип, өзүмдүн тууганым ушинтип мени алдап атса, бу кандай дедим дагы үйүнө бардым. Үйүнө барсам Кудай жалгап үйүндө экен. Жумушка кеткен жаттыр. Анан баягы ачуу менен ичимдеги бугумдун баарын айттым. Айтсам кайра мага жооп берип атпайбы? Бул үйдү мага тартуулагансыз. Бул үйдү мен эмне кылсам өзүм билем деп туруп, эшигин жаап алып кетип калды. Качан ушинтип эле? Айланайын кетип калып, анан ачык таштап кеттим. Тартип сактагыла, тынчтаңыздар. Кечирип коебуз. Анан кетип калгандан кийин эмне кыларымды билбей, каяка барарымды билбей, мына биреке жактоочуга келдим. Жактоочуга келип болгон окуянын баарын айттым. Айткандан кийин бул келишим кагаздары менен таанышып көрүү дагы, ой аксакал, бул сиздин келишимиңизде жанагы дары-дармек, акчалай, коммунальный чыгымын төлөйм деген, оякта келишимде эчтеке жок экен деди. Окуй. Өзүмдүн тууганым өзүмдү минтип алдап жатса, замандын бүткөнү турбайбы дедим. Айналып кетейин балам. Мен бул үйдө эмне көрүм ала кетмек билем. Кантип алдадың? Үй албайсың. Бир тике чыдап турсаң акыры алат элең го. Менин өзүмдүн дуа арызымды толугу менен канааттандырып берип, өзүмдүн үйүмдү кайра мага кайрып бериңиз. Доогерге суроолор болобу? Бериңиз. Рахмат. Айтыңызчы, доогер, ушул турак жайдан башка сиздин дагы башка үйүңүз барбы? Жок, айланайын. Болгон эле ушул бир эле үйүм бар. Негизи бул ушул өзүңүздүн үйүңүз. Ушул тууганыңызга берем деп жаткансыз да, туурабы? Ооба, эми баягы алгач өзүбүздүн сүйлөшкөн бир шарттарыбыз бар болчу. Көзүм өткөндөн кийин кандайдыр бир деңгээлде мени акыркы сапарга узатмак. Мына ошондон кийин гана үй буга өтмөк. А мен болсо жана сүйлөшкөн шарттын баары келишимге катталыш керек экенин мен билген эмесмин да. Мен аны кайдан билип турмун? Дагы бир суроом бар. Доогер, айтыңызчы, сиз ошол нотариуска барып, келишимге кол коёордун ордунда ошону бир окудуңуз беле келишимди? Ой, келишимди нотариустун көзүнчө эле бул өзү окуп берген. А бирок биздин алгачкы сүйлөшкөн шартыбыз таптакыр башкача болчу да. Ал кезде мага мына биреке сүйлөшүлгөн шарттын бардыгы тиги келишимге катталыш керек деп мага эч ким үйрөткөн эмес, түшүндүргөн эмес. Анан эмне кылам? Бул болсо шыпылдатып окуп берди. А мен болсом жанагы келишимдин баары ушундай катталат турбайбы деп ойлодум да. Нотариуска барганда бул тууганыңыз менен материалдык жардам, дары-дармек, коммуналдык жардамдар кеп болду беле? Биз келишимди түзүп жатканда биз сүйлөшкөн шарттын айрым бир майда чүйдөлөрү кагазга түшпөйт го деп ойлогом мен. Суроо берсе болобу? Бериңиз. Сиз айтыңызчы, ошол тартуу келишимге кол койгонуңуз чын да, туурабы? Жок, келишимге кол койгом, ооба, туура. Бирок жанагы ооз-эки сүйлөшкөнүбүз күчүндө калат экен деп ойлогом да. Дагы суроолор болобу тараптарда? Башка суроо. Жок, рахмат, отуруңуз. Сөз доогердин өкүлүнө сизге берилет. Доогердин айткандарын толугу менен колдойм. Себеби нотариуска барып тартуулоо келишими түзүлүп баштаганда эле, кол коёр маалда эле жоопкер тарабынан доогерди бүдөмүк ойго салуу ошол кезде эле каралып баштаган. Себеби тагыраак айтканда өмүр бою багуу келишими эмес, тагыраак айтканда жөн гана белекке тартуу келишими түзүлүп калган. Ал эми Казакбаев өзүнүн жашы 73 жашта болгондугуна байланыштуу жана юридикалык сабатсыздыгы жоктугунан байланыштуу эч нерсе билбей эле кол коюп берди келишимге. Себеби Казакбаев билген жок. Ушу кол койгондон кийин эле болгон жалгыз өзүнүн турак жайы жоопкердин карамагына өтөрүн билген жок. Урматтуу судья,
бүгүнкү күндө жоопкер менен доогердин ортосундагы тартуу келишимди жокко чыгарып, Белек көчөсүндөгү 245-үйдү доогерге кайра өткөрүп берүүңүздү өтүнөм. Рахмат. Тараптарда суроолор болобу? Урматтуу судья, доогердин көңүл бурбагындыгынан эмнеге мен жабыркашым керек? Ошондой эле нотариустун көзүнчө келишим түзүүдөн баш тартпайт беле? Анчалык кыйын болсо. Ошондо жакшылап маани бергенде мынтип соттошуп, жаман жакшы көрүшпөйт элек. Эгерде сиз нотариуска барганда ошондо түшүндүрүп айтканыңызда, өмүр бою багуу деп келишим түзөбүз деп түшүндүрүп айтканда, ушул жакта соттошуп отурбайт элек. Бул чунакты карабайсың эми. Бул жерге келип алып эле кыйын болуп аткан. Мага алгач сунуш менен келгенин көрсөңүз, тим эле боорукер, жаракөр, тим эле камкор адам болуп келген да. Бул жерге келип алып кыйын болуп дегеле. Мага келбедиң беле жалдырап я. Уялбайсың бе? Көбөртүп жабыта бербеңиз. Кантип карайсың я? Доогер, мен сизге эскертүү берем. Кечириңиз. Дагы суроолор болобу? Башка суроо жок. Суроо жок. Сөз жоопкер сизге берилет. Доо арыз боюнча эмне маалымат бере аласыз? Урматтуу судья, мен доо арызды колдобойм. Доогер экөөбүз тууганбыз, чын, танбайм. Кээде болсо жардам берип койчумун. Мисалы көмүр түшүргөндө жана майда шүйдө чарбалык иштерге. Кез-кезде келип калат. Балдарым болсо абдан жакшы көрөт, чоң ата деп астынан тосуп чыгат, туурабы, Мурат байке? Соогу тийсин, батасы тийсин деп кээде тамак берип койчубуз. Ал эми жанагы үйдү тартуулоо келишимин Мурат байке өзү сунуштаган. Жалгыз, бул адам жалгыз. Эч ким карай турган кишиси жок. Менден башка карай турган кишиси жок. Ошол себептен мага сунуштап жатпайбы? Мурат байке өз сөзүндө сиз үйдү мага берем деп айткансыз да, туурабы? Нотариуска чогуу барганбыз. Ал жактан үйдү тартуулоо келишимин өзүм окуп бергем. Мурат байке өзү кол койгон. Ал эми жанагы үйдү айта турган болсом, абдан начар акыбалда болчу да. Ураган. Көптөн бери калыбына келтирилбегендиктен мен аны оңдоп түзөөнү туура көргөм. Ошол малда бир жакын досум келип калды дагы, Россиядан келдим. Убактылуу үй болсо жакшы болот эле дегенде мен ары ойлонуп, бери ойлонуп көрдүм дагы, анан айттым. 6 ай жашайсың, акысына калыбына келтирип бересиң үйдү десем, макул болду. Жыйынтыгында Мурат байкени айылга жеткизип келдик. Бирок таштап кетейин деген эмесмин. Тескерисинче Мурат байке бир жагымдуу маанай тартуулагым келген, бирок мен ойлогондой болбой калды баардыгы. Суроолор болобу? Суроо Бериңиз. Сиз айтыңызчы, ушул тартуу келишимин түзүп жатканда кандайдыр бир шарттарга макул болдуңуз беле? Эч кандай шарттар жөнүндө сүйлөшкөн эмеспиз. Болгону үйдү тартуулоо келишимин түзгөнбүз. Кандай болгон күндө да мен бул кишини карамакмын да. Анткени менден башка карай турган кишиси жок бул кишинин. Дагы суроо бар. Сиз ошо ай сайын канча сомдон берип турам деп сүйлөштүңүз эле доогерге? Ай сайын майда чүйдө чыгымдарына 2000 сом берип турууну убада кылган. Дагы суроо бар. Сиз айтыңызчы, ошол тааныштарыңызды доогердин үйүнө киргиздиңиз. Алар болсо убактылуу жашаган убактысына ремонт кылабыз дешти, үйдү калыбына келтиребиз дешти. Ошол жөнүндө эмне үчүн доогерге айткан жоксуз? Мен тескерисинче жакшылык кылайын дегем да. Жана үйгө киргендер жетишип калабы деп ойлогом. Аңгыча мына доогер Мурат байке келип калды, күтүсүздөн эле. Келип калып эле жаман ойлоп, үйдү менден тартып алышат деген ойдо кым куткул үйдү. Ой, Кудай күбө, мен өзүм чын айтканда мындай жаман оюм жок болчу. Балам. Мен деген жарым жылдан кийин келбедим. Ремонт эмес, ремонттун жыты жок болчу анан. Тескеринче тиги залдын терезесин сындырып, аны ускотч менен чаптап коюптур. Эмне мен үйүмдү калыбына келтире турган ушул кишилериңби сен? Доогер, ишке жарашымдан суроолорду бериңиз. Кечирип коесуз. Дагы суроолор болобу? Жоопкер, айтыңызчы. Мынакей, келишимди түздүрүп алдыңыз, максатыңызга жеттиңиз. Ал эми ошол келишим түзүлгөндөн эмне себептен ушул айылга доогерге дары-дармек, акча каражаттарын акыркы айларда жеткизбей калдыңыз? Ошол кезде үй бүлөмдө бир маселелер чыгып калды. Жумушумда да иш көбөйдү. Айылга барганга убакыт болбой калды. Эгерде сиз анчалык эле ушул үйгө ээлик кылгыңыз келбесе, анда эмне себептен сиз өз билемдик кылып ушул доогердин үйүнө башка кишини киргизип койдуңуз? Ал жакта доогердин оокаттары, буюмдары бар эмес беле?
Анан кийин ушундан кийин сиз доогерден эмнени күттүңүз эле сотко кайрылбаганда? Мен жана түшүндүрдүм го. Турак жайды жакшыртайын деген ой менен жакшылык эле кылайын дегем. Ал тиги үйгө киргендер чын айтканда багы косметикалык ремонт кылып беребиз дешти да. А Мурат байкенин буюмдарын кичинекей бөлмөгө киргизип койгонбуз. Сөз жоопкердин өкүлүнө берет, доорус боюнча эмнени түшүндүрөсүз? Рахмат. Урматтуу судья, биз доогердин келтирген талаптарын толугу менен колдой албайбыз. Тартуу келишимин түзүү маалында доогер Казакбаевдин эс акыл ордунда акыбалы жакшы, турмуштагы тажрыйбасы салмактуу болгон. Андыктан ал келишимдин натыйжасын жана мазмунун жакшы эле түшүнүп билген деп эсептейм. Анын үстүнө бул келишимди түзүү демилгеси доогер тараптан өзүнөн сунушталганда, нотариалдык контордо отурганда болсо, жоопкер доогерге ал текстти окуп берген, келишимдин текстинчи. Ал келишимге эки жак тең эле макул болуп, колдорун нотариустун көзүнчө кол коюшкан. Балким жоопкердин катасы ошол убактылуу жашаган адамдардын ремонт кылаары тууралуу жоопкерге билгизбегениндедир. Бирок мен бул жерден эч кандай жаман нерсе деле көргөн жокмун, айырмасы деле жокко. Жоопкер кылабы же башка адамдар актап сырдайбы? Эң негизги максат бул жерден үйдү калыбына келтирүү болчу. Менимче талашка түшкөн келишимде эч кандай мыйзам бузуу жок. Андыктан доогердин талаптары негизсиз деп эсептейм, ошондуктан алар канааттандыруусуз калтырууңузду сурайм. Рахмат, жоопкердин өкүлүнө суроолор болобу? Жок. Суроолор жок болсо, нотариус суроо өтөбүз. Бүгүнкү берүүбүздө Казакбаевдин Жыргалбаевка карата жазылган доо арызы каралууда. Мурат Казакбаев сотко белекке берүү келишими жокко чыгарылсын деп кайрылууда. Анын билдирүүсүндө келишимге түшүнбөстүк менен кол коюп, жалгыз турак жайын тууганы Жыргалбаев Жолдошбекке тартырып жиберген. Ал болсо андан пайдаланып, карыяны ал жактан чыгарып үйгө башка бирөөлөрдү киргизип салган. Нотариус Болотов трибунага келиңиз. Сиздин аты жөнүңүз, жашаган жериңиз, эмне кызмат кыласыз, маалымат берип коюңуз. Болотов Жолдошбек Мырзакулович 1976-жылы төрөлгөм. Бишкек шаары Нуркамал көчөсү 234 үйүндө жашайм. Нотариал контордон өкүл катары катышып жатам. Бул тартуулоо келишими боюнча эмнелерди айтып бере аласыз? Урматтуу судья, 2015-жылдын 12-июлунда Казакбаев Мурат Жолович менен Жыргалбаев Жолдошбек Жаманакычтын ортосунда жер үйдү тартуулоо келишими түзүлгөн. Анын негизинде берүүчү Казакбаев алуучу Жыргалбаевка жалпы аянты 46 квадрат метр жер үйүн 400 квадрат метр жер тилкеси менен тартуулоого берген. Турак жай 1973-жылдын 24-июнунда сатып алуу жана сатуу келишиминин негизинде Казакбаевка таандык экендиги аныкталган. Казакбаевдин байбичеси мурун каза болгондуктан ал боюнча куәлигин көрсөтүп, өзү арызын жазып берген. Келишим түзүлүп жаткан маалда мүлктүн эч кимге сатылбагандыгы, күрөөгө коюлбагандыгы аныкталган. Келишимдин тексти эки тарапка тааныштырып, алардын укук милдеттери түшүндүрүлгөн. Келишим 26-номер менен реестр журналга катталып, келишимге мөөр басылып, нотариустун колу коюлган. Ошол келишим боюнча тартуулоочу, алуучуга кандай бир шарттарды койгондугу тууралуу көрсөтүлдү беле? Жок, келишимде андай нерселер көрсөтүлгөн эмес. Бул келишимде ачык эле жазылган, ачык көрсөтүлгөн, бул тартуулоо келишими деп. Урматтуу судья, текстти мага нотариус эмес, тетиги жоопкер өзү окуп берген. Көрсө бул Жолдошбек акырын кууланып, биздин алгачкы сүйлөшкөн жана шартыбыздын баарын бирөөсүн дагы бул нотариуска айтпаптыр да. Аны мен кайдан билем? Мен ушундай болот экен деп ойлодум. Жок, текстти сиз өзүңүзгө жоопкер окуп берген танган жоксуз да. Демек сиз бул келишим менен макул болгонсуз. Сизге нотариус тарабынан укук милдеттериңиз түшүндүрүлгөн. Бул жерде өз ыктыярыңыз менен кол коюп берип аткандан кийин бул жерде эч кандай мыйзам бузуу болгон эмес. Нотариуска дагы суроолор болобу? Башка суроо Жокпу. Суроолор жок болсо, сиз сот залынан орун алсаңыз болот. Катчы күбө катары чакырылган Эсенгелдиеваны чакырып коебуз. Күбө Эсенгелдиева, кириңиз. Келиңиз, трибунага жакын келиңиз. Сиздин аты жөнүңүз, жашаган жериңиз жана эмне кызмат кыласыз, ошол жөнүндө маалымат берип коюңуз. Эсенгелдиева Айганыш Тургунбековна. Белек көчөсүнүн номер 120-үйүндө турам. Азыркы учурда пенсиядамын. Көчө комитети болуп иштейм. Урматтуу күбө, сиз жалган көрсөтмө берсеңиз, же көрсөтмө берүүдөн баш тартсаңыз, Кыргыз Республикасынын кылмыш жаза кодексинин 330-331 беренелер негизинде кылмыш жообуна тартыласыз. Түшүнүктүүбү?
Түшүнүктүү болсо катчы көрсөткөн кагазга болгон коңуз. Бул Казакбаев менен Жыргалбаевдин ортосунда тартуулоо келишими боюнча эмнелерди айтып бере аласыз? Казакбаев менен Жыргалбаев мен чөлкөмүндө турушат. Казакбаев жалгыз турат. Казакбаев менен Жыргалбаев экөө тууган. 2015 жылы июль, август айларында эле кыскасы жайдын күнү болчу да. Жыргалбаев келип мага Казакбаев өзүнүн үйүн тартуулоо келишими мага берди деп айткан. Ал өзүнүн үйүндө тура берет, мен каралашып турам деген. Мен ошондо Жыргалбаевди аябай алкагам. Батамды да бергем. Суроолор болобу? Сиз айтыңызчы, мени үйдөн чыгарып коюп, менин үйүмө бөлөк бирөөнү кийирип жатканын билдиңиз беле? Ой, Жыргалбаев сизди ден соолугун чыңап келсин деп айылга туугандарыбыздыкына жеткирип келдик деп айткан. Анан көп убакыт өтпөй эле сиздин үйүңүзгө квартиранттар киргизилгени тууралуу угуп калдым. Алар мага Белек көчөсүнүн 245 үйүндө убактылуу турабыз деп айтышкан. Анан маалымат баракчасын мектепке бере аласызбы деп да кайрылышкан. Анан башка майда чүйдөлөрүн билбейт экенмин. Түшүнүктүү. Дагы суроолор барбы? Менде суроом бар. Бериңиз. Умсатпа. Күбө айтыңызчы, ушул доогер Казакбаевдин үйүнө квартиранттарды ким киргизгендигине кызыккан эмес белеңиз? Жок, эми үйөсү өзү киргизген экен деп ойлодум да. Дагы суроолор болобу? Башка суроом жок. Жок, эгер суроолор жок болсо сиз сот залынан орун алсаңыз болот. Катчы кийинки чакырылган күбө Жанбековду чакырып коңуз. Күбө Нурдин Жаныбеков, кириңиз. Келиңиз бул жака, трибунага келиңиз. Сиз өзүңүздү тааныштырып, каякта жашайсыз, эмне кызмат кыласыз, маалымат берип коңуз. Жаныбеков Нурдин Саламатович 1984 жылы туулгам. Азыркы учурда убактылуу Белек көчөсүнүн 245 үйдө турам. Урматтуу күбө, сиз жалган маалымат берсеңиз, же маалымат берүүдөн баш тартсаңыз, Кыргыз Республикасынын кылмыш жасоо кодексинин 331 беренелер негизинде кылмыш жообуна тартыласыз. Эскертем. Түшүнүктүүбү? Түшүнүктүү. Түшүнүктүү болсо катчы көрсөткөн кагазга кол коюңуз. Күбөгө суроолоруңуздар болсо бере бериңиздер. Күбө айтыңызчы, ушул жакта отурган Жыргалбаев Жолдошбекти тааныйсызбы? Ооба, мен Жолдошбек байкени квартира издеп жүргөндө тааныштарым аркылуу таанышкам. Рахмат. Ошо Белек көчөсүндөгү 245 үйгө кирерде кандай шарт менен кирдиңер эле? Келишим түзүлдү беле? Мында кагаз түрүндө эч кандай келишим болгон эмес, болгону Жолдошбек байке менен 6 ай жашап туралы, калганын дагы сүйлөшөбүз деп сүйлөшкөнбүз. Дагы бир суроом бар, Умсатпа. Беребиз. Күбө айтыңызчы, ошо сиз үйгө жашагандыгыңыз үчүн айына канча акча каражатын төлөйм деп сүйлөштүңөр эле? Айына биз 6000 сомдон деп сүйлөшкөнбүз. Айтыңызчы, үйдүн ээси ким экенин билесизби? Үйдүн ээсин биз Жолдошбек байке деп эле ойлогонбуз, себеби квартира боюнча сүйлөшкөндө дайыма Жолдошбек байке менен сүйлөшөбүз. Айтчы балам, бу Жолдошбек бу үйүмдү косметикалык мындай ремонт кылам деп айтты беле? Жок, бизде ремонт боюнча эч кандай сөз болгон эмес. Эгер кандай сунуш кылганда мен ойлонуп көрмөкмүн. Токточу балам. Айына 6000 сомдон деп атасыңбы? Канча айтыкын берип койдуң эле? Квартирага кирип атканда Жолдошбек байке 2 айдыкын алдын ала бересиң деген, анан 2 айдыкын алдын ала бергенбиз, калганын ай сайын эле берип атабыз. Уят жок. Сен ар бир ай сайын онне боладан 6000 сомдон алып турдуң эле, Аны мен кандай билбейм, кандай айтпай ушундай. Мен деген баарын чогултуп тургандан кийин үйдү калыбына келтирсем деп ойлогом. Күбөгө дагы суроолор болобу? Башка суроо жок. Жокпу? Күбө, сиз анда сот залынан орун алсаңыз болот. Эгерде башка суроолор жок болсо, материалдарды иликтөөгө өтөбүз. Иштин ичинде материалда Казакбаевдин Белек көчөсүндөгү 245 үйүн Жыргалбаевке 2015 жылдын 12 июлунда тартууга берген келишимдин көчүрмөсү. Белек көчөсүндөгү 245 үй Казакбаевдин жеке менчиги экендиги жөнүндө тастыктама. Казакбаевдин жубайы Казакбаев Нарымбүй 2009 жыл 7 августта каза болгондо тууралуу күбөлүк. Казакбаев Белек көчөсүндө 245 үйдө жалгыз өзү катталганын көрсөтүлгөн тастыктама. Казакбаевдин медициналык картасында да ал Белек көчөсүндө 245 үйдө жашайт деп көрсөтүлгөн. Мындан тышкары Жыргалбаевдин жашаган жеринен алынган маалымат баракчасы. Ал жерде Жыргалбаев Белек көчөсүндө 245 үйдө жашайт. Үй бүлөлүү, эки баласы бар экендиги көрсөтүлгөн.
тараптарда дагы кошумчалар болобу? Жок, башка кошумча Жокпу? Кошумчалар жок болсо жарыш сөз көтөбүз. Жарыш сөз доогер сизге берилет. Урматтуу судья, менин доо арызымды толугу менен канааттандырып берип, өзүмдүн үйүмдү кайрып бериңизди өтүнөмүн. Доогер өкүлү сизге берилет. Урматтуу судья, урматтуу бүгүнкү соттук териштирүүнүн катышуучулары. Бүгүнкү доо арызды биз баарын тастыктап, иликтеп, аягына чейин изилдедик. Күбөлөрдү сурадык. Ошонун негизинде айдан ачык эле билинип турат. Жоопкердин кандай максат менен доогерди нотариуска алып барганы жана өмүр бою багуу келишими эмес, жөн гана тартуулоо келишими эмне себептен түзүлүп калгандыгы жөнүндө бүгүн иликтеп чыктык. Ал эми менин жактоомдо турган доогер Казакбаев болсо өзүнүн турак жайынан кол жууп атканын сезген да жок. Себеби ооз эки сүйлөшүлгөндөй боюнча эле доогер ойлогон, жоопкер доогерге ай сайын материалдык жактан акча каражатын, дары-дармегин алып берип турат деп ойлогон. Ошондуктан эч бир келишимди окубастан эле кол коюп берген. Ал эми Кыргыз Республикасынын Граждандык кодексинин 196 беренесинин 1 пунктунда эгерде келишим бүдөмүк ой менен түзүлүп, ал эми жабыркаган тарап доо арыз менен сотко кайрылса, анда сот тарабынан келишим жараксыз деп табылат. Ал эми Кыргыз Республикасынын Жарандык кодексинин 184 беренесинин 1 пунктуна ылайык, эгерде сот тарабынан келишим жараксыз деп табылган болсо, ар бир тарап келишим менен болгон мүлктү кайра кайтарып берүүгө милдеттүү. Андыктан жогоруда айтылган беренелерге таянып, урматтуу судья, сизден Казакбаев менен Жыргалбаевдин ортосундагы 2015 жылы 12 июлда түзүлгөн тартуулоо келишимин жокко чыгарып, Белек көчөсүндөгү 245 үйдү доогерге кайра өткөзүп берүүңүздү өтүнөм. Рахмат, отуруңуз. Жарыш сөз жоопкер сизге берилет. Урматтуу судья, доо арызды канааттандырбашыңызды өтүнөм. Эми биз Мурат байке экөөбүз тууганбыз. Менден башка эч ким карабайт. Эми кимдир бирөөнүн камкордугу жок, кыйын эле болуп калат бул кишигечи. Мен таштап кетмек эмесмин Мурат байкени. Карамакмын. Жаңы келишим түзүп, ага кошумча шарттарды киргизип, камтып киргизүүгө макулмун. Рахмат, түшүнүктүү, отуруңуз. Жарыш сөз жоопкердин өкүлүнө берилет. Урматтуу судья жана соттук отурумдун катышуучулары, биз бул жарандык иш боюнча соттук териштирүүнү аяктап жатабыз. Соттук териштирүүнүн жыйынтыгы менен доогердин келтирген талаптары өз ордун тапкан жок деп эсептейм төмөндөгү себептер менен. Биринчиден, доогер Казакбаев Жарандык кодекстин 382 беренесинде каралган келишим эркиндиги укугу менен пайдаланып, доогерге өзүнүн демилгесин көтөрүп, тартуулоо келишимин түзүшкөн. Экинчиден, Жарандык кодекстин 509 беренесинде каралган тартуулоо келишими боюнча тартуулоочу тартуу алуучу адамга кандайдыр бир мүлк берет же мүлктүк укукка ээ кылат. Жана ошондой эле ошол кодекстин жана башка мыйзамдардын бир дагы нормасы менен жоопкер мындай жагдайда эч кандай шартка же жоопкерчиликке милдеттендирилгендиги каралган эмес. Үчүнчүдөн, Жарандык кодекстин 510 беренесине ылайык тартуулоо келишиминин формасы мыйзам талап кылгандай мамлекеттик каттоодон өткөн. Төртүнчүдөн, ал эми нотариалдык конторада тартуу келишимин түзүп жатканда Кыргыз Республикасынын нотариат жөнүндө мыйзамынын негизинде нотариус тарабынан Казакбаевдин өздүгү аныкталып, бардык документтери угузулуп, окулуп, нотариустун көзүнчө тараптар кол коюшкан. Бешинчиден, доогердин өкүлү өзүнүн жарыш сөзүндө айтып кетти. Жарандык кодекстин 196 беренесине таянып, Казакбаевдин жаңылып калганын эске алып, келишимди жокко чыгарууну суранды. Мындай жагдайда доогер бүтүм түзүп жатканда жаңылуунун жыйынтыгында тартуу келишими түзүлүп калган деген жүйөсү эч орунсуз деп эсептейм. Ошондуктан жогоруда айтылгандардын негизинде Кыргыз Республикасынын Жарандык кодексинин 382, 509, 510, 56 беренелерин жетекчиликке алып, келишимди жокко чыгарууга негиз жоктугуна байланыштуу Казакбаевдин доо арызын негизсиз деп четке кагууңузду сурайм. Рахмат. Тараптарда реплика барбы? Менде бар. Балам айтчы, биз жана келишимди түзүп жатканда мен сенден сурадым беле, баягы сүйлөшкөндөй болобу деп. Сен албетте болот байке деп эдиң беле. Мен
анын баары кагазга түшөрүн билген эмесмин да. Отырыңыз, рахмат. Рұқсат Сізде. Урматтуу судья, менимче бүгүнкү соттук териштирүүдө доогердин далилдери такталып аныкталды. Андыктан биздин доо арызыбызды канааттандырып беришиңизди өтүнөбүз. Жоопкер, сізде реплика. Мен сизге Мурат байке, каралашып, ай сайын материалдык жардам көрсөтүп туруудан, жардамдашуудан баш тарткан жокмун да. Чын айтканда экөөбүз тууганбыз. Келе экөөбүз тууганча эле сүйлөшөлү. Рахмат, отырыңыз. Жоопкердин өкүлү, сизде жар сөз болду. Мен өз оюмда калам, талаптары жүйөсүз деп эсептейм. Териштирүү бүттү. Сот кеңешме бөлмөсүнө кетет. Ордуңуздардан туруңуздар. Мурат Казакбаев сотко белекке берүү келишимин жокко чыгаруу доо арызы менен кайрылган. Анын айтымында тууганы Жыргалбаев Жолдошбек карыянын турак жайын алдоо жолу менен тартып алып, үй ээсин ишке чыгарып, ал үйгө башка бирөөнү акчага киргизип койгон. Сот карыянын маселесин кандай өңүттө чечет? Бир нече убакыттан кийин күбө болобуз. Ордуңуздардан туруңуздар, сот келатат. Чечимдин резолюциялык бөлүмү жарыяланат. 2017 жыл 2 февраль. Төрагалык кылуучу Базаркулов, сот отурумунун катчысы Тариелова, доогер Казакбаевдин, анын өкүлү Алыбаеванын, жоопкер Жыргалбаевдин, анын өкүлү Атаканованын, үчүнчү жак нотариус Болотовдун катышуусунда соттук ачык отурумда Казакбаевдин 2015 жылдын 12 июлунда өзүнүн Белек көчөсүндө жайгашкан 245 үйүн Жыргалбаевга тартуулоо келишимин жараксыз деп табуу суранган доо арызын карап чыгып, Кыргыз Республикасынын Жарандык процесстик кодексинин 197-201, 205 жана 211 беренелерин жетек алып, сот чечим кылат. Казакбаев Марат Жоловичтин доо арызы толук канааттандырылсын. Казакбаев Марат Жоловичтин 2015 жылдын 12 июлунда өзүнүн Белек көчөсүндө жайгашкан 245 үйүн Жыргалбаев Жолдошбек Жаманакочко тартуулоо келишими жараксыз деп табылсын. Жыргалбаев Жолдошбек Жаманакочтон 10 сом мамлекеттик алым республикалык бюджетке өндүрүлсүн. Чечимге нааразы тарап 30 күн ичинде апелляциялык тартипке даттанууга болот. Отуруңуздар. Мындай чечим кабыл алынга төгөнкү негиздер себеп болду. Биринчиден, доогер сиз менен сүйлөшкөн мезгилде кандайдыр бир шарттар коюлган. Ал шарт боюнча сиз ай сайын дары-дармек, кийим-кечек, тамак-аш 2000 сом акча берип, дагы коммуналдык услугаларды төлөмөксүз. Ушул шарттардын баары аткарылган эмес. Мындан тышкары бул үйдөн башка доогердин үйү жок. Ушул үйдө ушул күнгө чейин жашап жатат. Кыргыз Республикасынын Жарандык процесстик кодексинин 96 беренесинде жаңылуудан улам түзүлгөн, олуттуу мааниге ээ болгон бүтүм жаңылуудан улам аракеттенген тараптын доосу боюнча сот тарабынан жараксыз деп табылышы мүмкүн деп көрсөтүлгөн. Ошол себептен сизди тартуулоо келишими жокко чыгарып жараксыз деп табылды. Чечимдин маңызы түшүнүктүүбү? Түшүнүктүү. Чечимдин маңызы түшүнүктүү болсо, жүйөлүү чечимди 5 күндүн аралыкта келип алып кетсеңиздер болот. Ушуну менен сот отуруму жабык деп жарыяланат. Мен үмүтүмдүн баары ушул соттон болчу. Раскана болду. Карабайсыздар тууганын кылганын. Бу тууганын ушуну кылбастан да бөлөктөн эмнени күтүүгө болот, ия. Кийин келет. Жардам берип койчу депчи. Ошондо көрөм.